Саламатсыздарбы? Келиңиздер, сиздер менен биз бүгүн манишка токуп көрөлү. Мен ал үчүн Alize Puffy жибин алдым. Alize Puffy колор. Менде Alize Puffy бир түстүү жипти алсаңыздар дагы болот. Бул манишка жаш балдар үчүн. Башынын размери 46 сантиметр болсо, биз 25 петля алабыз. Эң биринчи эле келиңиздер мына жерде куйругу бар болгон болсо, мына жерден 2 петляны жазып жиберебиз. Эгерде куйругу жок болуп мындай болгон болсо, 3 петляны жазып жибересиздер. Мынакей, ушундай узун куйрук болуш керек. 25 петляны санап алабыз. Ага чейин ортосунан бир маркер коюшубуз керек. Ошон үчүн 13 петля санап алгандан кийин маркер коюп, андан кийин гана калганын көргөзөм. Санайбыз. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Мына 13 болду. Ушул жерге маркер коебуз. Мынакей 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, мынакей 25. Ушундай узун жип болду. Мынакей караңыздар, 25 ушундай узун жип болот. Ошондуктан ушул баш жагынан мына 25 петляны кармайбыз дагы. Мынакей 26 петляны ичинен алып кирип чыга алабыз. Жөн гана лицевой кылып токуйбуз. Мынакей жөн гана аркасынан алдыга алып чыга беребиз. Аягына чейин ортосуна маркери коюлган жерге келгенде гана убавка кылабыз. Мынакей ушундай кылып өткөрүп кете беребиз. Мынакей караңыздар, мына жерде маркер турган болсо, жанындагы 1, 2, 3, жанындагы 2 петля дагы кошулуп токулат. Мынакей маркерди алдына коебуз, маркер коюлган. Андан кийин аркасына 2 петляны жанаштыра коюп, аркасынан 1 рабочий петля менен алып чыгып коебуз. Ушундай кылып 6 ряд ушундай кодум эле ушундай болуп токулат. Ал эми бул жагына болсо жөн гана лицевой кылып токуйбуз. Ошол ортосуна келгенде гана ушундай кылып 3 жандагы 3 петля, 2 петля маркер менен 3 петля биригет убавка болот, а калгандары жөн гана лицевой болуп токулат. Мынакей биринчи рядды бүтүп алдык. Эми экинчи рядды эле кодум эле ушундай токулат. Жөн гана аркасынан алып чыгып коебуз. Ушундай кылып 6 ряд токуйбуз. Эң акырында ушундай петлялардын саны 13 гана болуш керек. Ошол 13 болгонго чейин кыскартып кете беребиз. Кыскартканда дагы жөн гана мына маркер турган жерден гана 2 петляны бириктирип өткөрүп атып эле кыскарып калат 6 рядка барганда. Мына караңыздар, 3 петля болсо, алдындагы ортодогу турган петляны дайыма алдыга чыгарабыз. Ушул жерден узор кетет. Эгерде мындай аралаштырып койсок, узор жакшы чыкпай калат. Ал үчүн бул жактан жип бул жактан келген үчүн эң биринчи бул жактагы жипти коебуз аркасына. Андан кийин экинчи жипти коебуз. Эми рабочийниктен алып өтүп коебуз. Мынакей алып өттүк. Калгандарын болсо жөн гана токуп кете беребиз. Мынакей биз 2 рядды бүтүрүп алдык. Эми ушул бойдон мына жерде кичинертип кеткендиги үчүн бизде треугольник чыгат. Ушундай кылып дагы 4 ряд токуйбуз. Ошондо 13 петля калат. 6 рядда жолугабыз. Мынакей биз токуп бүтүп алдык. 6 ряд 13 петля калды. Мына жерде көрсөңүздөр узун узор пайда болот. Ушундай 3 бурчтук болот. Мен мынакей чиби мен дагы бирөөнү токуп алгам. Ушундай кылып эле экинчи тарабында кодум ушундай кылып токуйсуздар. Эми буну аркасынан коебуз дагы үстүнө. Мынакей. Көрдүңүздөр, эми
Мына жип менен эки жагын жабып кетебиз. Мынакей үстүнө койдук. Эми болсо мына рабочий нит менен экөөнү бириктирип кетебиз. Мына жерден бүтсөк, ушуну эле кайра үстүнө коюп, мыналардан өткөрүп кетебиз. Ал үчүн мына рабочий нитти алабыз. Мына петлянын ичинен алып чыгып алабыз. Ушул жерден маркер менен белгилеп коебуз. Кайсыл жерден баштадык? Ушул эң биринчи петлядан алып чыгып коебуз. Андан кийин катарынан үстүңкү манишкадан алып чыгып баштайбыз, үстүңкү бөлүгүнөн. Лицевой кылып эле алып кете беребиз. Караңыздар, петлялар калып кетпесин. Бардыгын өткөрүп алышыбыз керек. Бул манишкага бир моток жип кетет. Эгерде бала чоңураак болсо же чоң адамдарга токусаңыздар, андай 2 моток кетет. Жаш балдарга 1,5, ал эми чоң адамдарга 2 көбүрөөк болуш үчүн. Эми кайра которабыз. Эми бул жакты токуп кетебиз. Кайра эле улантып. Экөө биригип кетиши керек. Карап турабыз. Көрдүңүздөрбү? Кайра бул тарабын өтүп калдык. Ушундай кылып эле 5 ряд токуйбуз. Ошондо бардыгы биригип, жакшына болуп көрүнүп калат. Биздин манишкабыз бул жактан 5 ряд токуп алдык биз. Бул жактарын еще токой элекпиз. Эми буну кандай жабабыз? Биринчи мына рабочий нит турган жактан жаппайбыз, эң кыргыз ушул жакка келиш керек. Ошондуктан биз бул жагынан баштап жаап кетебиз. Плет жапкан сыяктуу эле жаап чыгабыз аягына чейин. Мынакей биз акырына чейин жеттик, бул жагына чейин. Эми мына жактан рабочий нитти үзөбүз. Мына жерден үзүп алам дагы. Бир петелькасын калтырам. Ушуну дагы ортосунан мындай кылып бөлүп алабыз. Эми мынанын ичинен, эң аркы петлянын ичинен алып чыгабыз дагы. Мына биринчи жабылган петлянын ичинен алып чыгабыз. Кайра мынанын ичинен алып чыгабыз. Бирки петлянын ичинен. Ошондо мындай болуп экөө биригиш керек. Калганын ушундай тешчелени арасынан алып чыгып, тартып ичкериге киргизгенбой жогой турабыз. Башында калтырып кеткен узун жипти мына петлялардын арасынан алып чыгабыз. Мындай кылып экөөнү бириктиребиз. Мынакей 2 петляны. Ушундай кылып токолобуз. Мына ашкан маркерибизди жөн гана алып коебуз. Жаап алдык. Эми бул жипти кыркып же болбосо ушул жерден жип менен түйүп койсок болот.
экинчи жагын деле кудум эле ошондой кылып жаап алабыз. Андан кийин эң акыркысында отворотун киргизөм. Биз чиптерин бекитип, бардыгын түзөштүрүп алдык. Эми биз ичинен оодарып алабыз дагы, жана мына жагы бет жагына келет. Оодарып алдык. Мына мойнусун, мойнун оодарып алдык уже. Обхват головы деп коет го баягы орустарда. Мойнун башы бата тургандай кылып жаш-балдарга ылайык болду. Эгерде чоңураак адамдарга болсо, ошол башына карап туруп эле ушундай кылып токуп берсеңиздер болот.